Баткен жана Жалал Абад облустарында орун алган сел ташкындарынын жалпы чыгымы такталып жатканын министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Лейлек районундагы ташкындан 70 миллион сомдук зыян келгени айтылды. Демек селдин жүрүшү жетиштүү деңгээлде чоң масштабтуу болгон. Ондогон үйлөр, дүкөндөр, короолор бузулду. Бирок мындай ири кырсык орун алган аймактарга бул иретте өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев өзү баш болуп жетип бара албады. Ал эмес өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров да сел болгон күнү барган жок. Андан бери бүгүн 3 күн өтсө дагы жерине барып, көзөмөлдү өз колуна албаганы таң калтырууда. Тетирисинче премьер-министр менен ОКМ министри Бишкекте, кабинетте жылуу жумшак жайда олтуруп алып, жыйын өткөрүп, тапшырма берүүгө гана жарашты. 2 may men bildim bunday seldi bir 40 yıl bolup ketti bu sel görmөгөнүмө. Өзү негизи өзгөчө кырдаалдар министрлигин Камчыбек Ташиев жетектеп турганда, борбордук аппараты 2008 жылы Ош шаарына көчүрүлгөнү белгилүү. Мындай кадам өлкөнүн түштүк аймагында табият кырсыктары салыштырмалуу көп катталары анализденип жасалган. Бишкекте министрдин бир орун басары калтырылып, министр баш болгон калган жетекчилердин баары Ошто иш алып барып келишкен. Бирок бүгүнкү күндө тетирисинче Ошто жайгашкан министрликте министрдин бир орун басары калып, министр баш болгон калган жетекчилердин баары Бишкекке кетип калганы кандай? Өзгөчө кырдаалдар министрлигин 2010 жылдан бери жагын алып карасаңыз эле баары түшүнүктүү болчудай. Андан бери ÖKM'ди эң узак мөөнөт жетектеген Кубатбек Боронов учурда биринчи вице-премьер-министр кызматында. Андан кийин эсеп палатасынан келген Нурболот Мирзахмедов учурда Жалал Абад облусунун башчысы. Ал эми бүгүнкү министр Замирбек Аскаров болсо, Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтүндө экономикалык блокту караган вице-премьер-министрликтен өзгөчө кырдаалдар министрлигине орун которгону белгилүү. Перчаткилер келди. Өзгөчө кырдаалдар министри өзгөчө кырдаал учурунда өзгөчө активдүү болушу зарыл эмеспи? Бул министрлик орунду жөн гана акчалуу, майлуу сүттүү, жогорку кызмат катары пайдалануудан элге кандай пайда болушу мүмкүн? Алайдагы Нура айылында орун алган жер титирөөнү эстеп, ошол кездеги министрлер кандай реакция кылганын бир эстеп койсоңуз жетиштүү. Туура, премьер-министр менен тил табыша албай калышыңыз мүмкүн. Бирок кылган ишиңиз так жана ак экенине ишенсеңиз, кызматка кенеди жабышпаса деле болорун ÖKM'дин ошол кездеги министри үлгү катары көрсөтүп бербеди беле. Мисал айтайын, Ташиев 2010 жылы эменен премьер-министрдин эсин тарс этип жаптырып басып кетип калат. И Ташиевдин үстүнөн эмелер башталат. Эмелерчи, бүт баары жабышат да текшерет. Бул МЧС болчу да, министр МЧС болчу да, министр ЧС. Ошол кезде 3 айда эле Нура деген алайда районго бир шаар айыл салып берип койгон ушу Ташиев. Өкмөттүн акчасына, но салып берген. Бүт баарын текшергенде 3 килограмм мык таба албай коюшкан. Бүт баары точно кеткен да. Эми азыркы учурга кайталы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө кооптуу аймактарда жашап жаткан 3909 түтүн элди тез арада коопсуз жайларга көчүрүү боюнча жергиликтүү бийликке эскертүү берилген. Министрлик жалпысынан 153 даана чатыр бөлүп берип, коопсуз жайга убактылуу көчүрүп жатат. Өткүрбек Рахманов, Регион.